Вдруг его убивают там. Открой двери. По-хорошему открой. Сейчас на наших. На камеру снимайте. Успокойся, Виктор. На камеру снимай. Документы можно, пожалуйста, ваши? Бул тасмадан унаанын ичинде жардам сурап жаткан кыздын үнүн угууга болот. Бирок милиция кызматкерлери кызга эмнегедир жардам беришпеди. Анткени терезелери караңгылатылган унаанын ээси күзөтчүлөргө машинадагы менин байкемдин аялы деп, аларды тасмадан алыстатып өз ара сүйлөшүүгө жетишкен. Жыйынтыгында тартип сакчылары караңгылатылган терезе үчүн гана протокол түзүп, жардам сураган кыздын чакырыгын кулак сыртында калтырышкан. Все нормально, что вы хороший снимать? Тасманы НТС каналынын ТВ кайгол берүүсүнүн журналисттери 9 декабрь күнү тартып алышкан. Берүү эфирге жана социалдык тармакка жарыяланары менен коомчулукта ар кандай кайчы пикирге жем таштады. Мындан улам гана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы аталган эки инспектордун иш аракетине байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын билдирди. Бул окуя боюнча жетекчилик өзлөрүнүн өз көзөмөлгө алып, кызматтык текшерүүлөр жүрүп жатат. Текшерүүнүн жүрүшүнүн негизинде бул окуяга баа берилип, кызматкерлер баягы өзлөрүнүн мыйзам бузуулары боюнча тиешелүү жазаларын алышат. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулованын айтуусунда эки милиция кызматтык антын бузган. Анткени алар кызматка киришүү алдында ант берип, анда кыракы кызматкер болорун баса белгилешет. Мындан улам эки тартип сакчынын өз ишине болгон солгун мамилеси элдин милицияга болгон ишенимин кетирип, укук коргоо органдарынын кадыр баркына дагы бир жолу көлөкө түшүргөн. Бул абдан мындай опурталдуу көрүнүш, жалпы биз үчүн, жөнөкөй жарандар үчүн опурталдуу көрүнүш да. Анткени биздин ошо ички иштер кызматкерлерине болгон ишенимибиздин жок болушу да, мындай айткандачы. Демек биз буларга ишене албайбыз да. Эгерде ушундай бир мындай опурталдуу неме болуп турган кезде биз тескери басып кетип атсак кантип ишенебиз? Ал эми укук коргоочу Рысбек Адамалиев эки милиция кызматкери мыйзам чегинде кызматынан четтетилиши керектигин айтат. Бул адам өмүрүн экинчи орунга коюп, өз кызматына шалаакылык кылган тартип сакчылардын жоопкерчилигин күчөтүп үлгү болот. Анткени алардын милдеттери унааны ачып, жардам сураган кыздын ким экенин тактап, ага жеринен жардам берүүлөрү талап болчу. Адамдын укуктарын коргоону билбегенден кийин менин оюмча, эгерде ошондой шалакылык мамиле кылып, өзүнүн иштерин ушинтип шалакылык менен аткарса, мындай милиция кызматкерлерine менин жекечи оюмча, милицияда орун жок. Бул окуя социалдык тармактын колдонуучуларында таң калтырууда. Алар азыркы милицияга ишенүүгө болборун жазышып, бул тармакта эбак реформа жасоо керектигин айтышууда. Машинанын ичинде кыз кыйкырып жардам сурап атса, эч ким жардам беришпеди го. Майчилерге чара көрүлүш керек. ГАИге ишке кирсең, менин кереги жок. Акча санашты билсең эле болду. Бийликке болгон ишенич такыр калбады. Жардам күткөндөргө жардам бербей, кылмышкерлерге жол көрсөткөн жол кызматкерлерине иш козгошу керек. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын эки кызматкери азырынча өз кызматын аткарууда. Бирок аталган окуя Ички иштер министрлигинин көзөмөлүнө алынып, териштирүүнүн жыйынтыгынын негизинде гана алардын иш аракетине баа берилери белгилүү болду. Гүлзара Бакаева, Канимет Биримкулов, Next TV.